То есть onu satışçılar ne şora eкен да? Hiç doktora kesin sütünü Anam bir okudum. 10'a geçeyim. Onu olmuş. Öğüttü. Yok onu olur. 26. yıllarda öğüttü bunu. Kimlik gücü jetse, kimlik kolu jetse, kimlik kolunda baylık, biyilik bolsa, oşular özüne kerekli nерселердин баарын алып келишти. Эми мындан бул жака мындай болбойт. Эми базарлардын ордуна соода борборлор түзүлүп, түштүктөгү ири делген Кара Суу базары мамлекеттин карамагына өтөт. Ар кандай көлөмдө ээлеп алган байлардын жерлери мамлекетке кайтарылат. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев соодагерлер менен жолугушуу учурунда айтты. Мындай кадам ишкерлерге шарт түзүү максатында жасалып жатат. Мындан ары мамлекет ушул жер боюнча биз катуу көз салабыз. Так, мамлекеттик программанын негизинде Кара Суу базары толук бойдон мамлекеттин менчигине өтөт. Эч кандай менчик ээлери мурда ээлеп алган, кээ бирлери 1 гектар, 2 гектар, 3 гектар, 5 гектардан ээлеп алган кыйын болгон байлар бар. Бардыгын тартипке салабыз. Мыйзамдын чегинде. Соода борборлорду куруу иши жаз айларында башталат. Алгачкылары күз айында пайдаланууга берилери белгиленди. Кызыл китеби барларга соода борбордон жер ажыратылат. Кара Суу базарынын айланасындагы тараптардын чырлуу талашы көптөн бери айтылып келет. Соодагерлер атайын кызматтын башчысына базар ишиндеги ижарачырын, көйгөйлөрүн жеринде айтып жооп алды. Элдерди ар бирин коркутуп, аренда бересиңер, жер акында чүрген жок. Bir son çüvenmen, hazır hükümet tepkinden kimselerin başka çözümleşenle korktu. Hazayinler her birine çalat. 25 milyon dolar öde bakça alıp Şeyleman'a biz yılda bu türlü Moğayaka'dan kirgenmiz. Elдің барлығы көйгөй бірдей болып қалды. Мен мынау Батырова Лунара деген чүп өдеп тұрады бұл. Аким Батырдың қызы болады. Бұл оған айлық өтіп жүргенде жерлерді өзі меншігін өткізіп, қызарып өткізіп берген. Ошо қыз біздің қалуды шоруда азырчы. 2014 жылдан бері Kılıçalarda açıp dolarlardan alın 5.000'den 3.000 dolardan vagonlarga 1.000 dolardan beresin edip advokatlar bir geldi. Таза жерде отуруп алып туруп, бардык шарттары менен ичиндеги бул тамак аш туалетинен бери сону кылып көрүп беребиз. Так, мунун бардыгын мамлекет жасайт. Мамлекет колунан келет. Мамлекет күчүнө бутуна туруп калды азыр. Колунан келет. Эч кандай байлар бизди коркута албайт. Эч кандай криминалдар, акчасы көптөр эч ким сатып ала албайт азыр. Буга чейин Кара Сууда соодагерлерден мыйзамсыз акча чогултууга айыпталып базар ээси Кенжегүл Жээнбекова камакка алынган. Ал ижарачыларды коркутуп, жыл сайын мыйзамсыз түрдө 5.000-ден 10.000 АКШ долларына чейин акча алып турган. Саналуу гана ишкерлердин чөнтөгүнө иштеп келген базар эми мыйзам чегинде тартипке салынары кошумчаланды. Экономисттер бул шарт менен соодагерлер эркин ишмердүүлүгүн жүргүзө алат дешет. Бұл жерде ишкерлер эчтекени жоготпойт. Өзүнүн мыйзам чегинде эркин соода сатыгын жүргүзө берет. Бирок мамлекеттин көзөмөлүнүн алдында. Эми убакыт келди да кандайдыр бир деңгээлде мамлекет ошол жүргүзүлүп аткан экономикалык иш аракеттерди, сооданы өзү көзөмөлгө алыш керек. Андай болбой турган болсо, экономикадагы чоң болуп келген анархия дагы жүрө берет да. Арендасын башкасын арзан кылып берип, ишкерлерге кайра жакшы болот дейт. Менчиктерде боло турган болсо өз билген тарифин коюп алып атышат да. Анан өзүнчө болгондо олор өкмөт несебинде эмеде турганда эми бир тарифте турат деген ойдомун да. Белки эл общий мамлекет көтсө жакшы, ошо биржаңсыл эл биржаңсыл төгөт да, налогун, акчасын, квитанция жанагындай арендаларын ушулар жакшы эле. Анан ошол жерде кредит алган адамдар бар, ошолордун дагы бир немесин ойлоп койсо деген эле ой. Кафени снасет туруп, мамлекетке кайтарасың. УКМК төрагасы Ош Жалабатка болгон 2 күндүк кызматтык сапарында аймактарды кыдырып жеринен кабар алды. Ал Жалабаттагы Курманбек стадионунун курулушу менен таанышып, мышык ыйлардык абалга кептелгенин айтып, жетекчисин жемек алды. Мына эмне кылып жатсың? Мына кара мыналарды. Мен келип жасашым керек. Сен кимсиң бул жерде? Кимсиң сен? Ким болуп иштейсиң? Ким болуп иштейсиң? Ненин директорусуң? А почему стадионом в плачевном состоянии? А? Почему в таком состоянии стадион находится?
Анда стадионду тез арада иретке келтирүү тапшырмасы коюлду. Мурда менчикке өтүп кеткен стадиондун жерлеринин баарын кайрадан кайтаруу маселеси көтөрүлдү. Анын арасында Бакиевтерге таандык кафе дагы бар. Ташиев стадионду оңдоо иштерин апрелге чейин бүткөрүүгө тапшырма берип, оюн талаасы эл аралык стандартта болоору айтылды. Бакиевтердики кайтаргыла. Мен утуңузбу? Муну давай даярда юридический документтерин даярдагыла, сотко бергиле, кайтаргыла. Мына бул жерде мына ошо тумба турат, ошол жерге чейин да стадиондо, ак тумба турат, анын арагындагы эме забор уже напуйду, туурабы? Мына ошол жерге кайтарып. Кызматтык сапарында Ташиев Сузак айыл өкмөтүнүн имаратынын ачылышына да катышып, эл менен жолукту. Мындан 2 жыл мурун өрттөлгөн имарат акча каражатын, урдоо жана бир катар мыйзам бузууларын ырастаган документтерди жок кылуу үчүн жасалганы маалым болду. Учурда өрт коюуну уюштургандар аныкталып, камалган. Алмагүл Эрке Байгызы, Шахрух Минжанов, Ош ТВ.